Өткөргүлө, апалар күнчө өткөргүлө. Сатуcu bana vardı, o çıktı harabası kalmış, Каракlarda Кече болгондун максаты биз акция жарылаганбыз, скидка болгон. Дүйнө жүзүндө доллардын өсүшүнө байланыштуу кийинки келген партиядан ноутбуктар 15 000 сомго кымбатыраак келмек. Ошо акыркы мурдагы курс менен келген ноутбуктардын баарын ошол баада саттык ошол күнү. Ошон үчүн ошол себептен элдер көп келди. Кымбаттады чын. Аябай эле өзгөрүлдү. Курс доллар көтөрүлгөнгө тийишелүү да. Бүт техника деген курс доллар менен алынат. Башка өлкөдөн келет. Курс менен алынат. Курс соответственно көтөрүлдү, соответственно баасы да көтөрүлдү. Ноутбуктар кымбаттаган эмес, если считать по доллару. Если в сомах, то, конечно, они подорожали. Кымбаттады сом менчи. А доллар менен санасак, доллар менен ушундай эле болот да. Биз ноутбукка ушундай эле кошобуз. Ушундай эле сатып атабыз да. Просто если доллардан сомго которсок, кымбатыраак чыгып калат да. Это в среднем 10% кымбаттады да, сом менчи. Бизде сом көтөрүлүп атат. Мисалы мурун 60тан саткандарыбыз доллар мисалы 20 сомго көбөйүп кетти. Уже где-то bir разница 10-15 миңге чейин болуп барып атат. Болжол менен айтсам 85 курс доллар болуп аткан, азыр 105-106 болуп атат. Мурда 50 000 сомго саткан ноутбугубузду азыр 65 000 болуп калды. Ага биз күнөөлүү эмеспиз. Ал дүйнөдөгү рынок ушундай бизге поставка болот. Болжол менен 15 000 сомго кымбаттап атат. Примерно 2 000ден 5 000ге чейин. Примерно может 10%, 5%. Ноутбуктун баасы 36 000 болсо, үстүнө где-то 5 000 кошулат, же 10 000 кошулат. 4 000, 3 000 сомдой кошулду да. Соответственно долларга тийишели. Примерно 5 000, да? 5-10 000 сомдой кошулду да. Это в зависимости кандай ноутбук да? Эми айла жок. Бардыгына техника керек, ноутбук деле керек, алышат. Керектүү мындай обязательный уже айла жок дегендер алып кетишип атат да. Ну, азайды клиенттер, конечно. Эми көрөбүз буйруганы, андан коркунуч болбойт. Анткени биздин эле ноутбуктар эмес, машинанын автозапчастары, продуктылар, бензин, кийимдер бардык эле нерсе кымбаттап атат. Ошого жараша адамдар негизи элдер 1-2 айдын ичинде может ушул багада көнүп калышат. Анан жакшы ниеттебиз, ушул ойдон эле соода болот деген ниеттебиз, ушундай эле ойдобуз. Буйруганы болот. Мындан ары байкайбыз эми. Дүйнөдө кантип тынччылык болсо, өз калпына келсе, балким түшөттүр.